Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу Ала Тоо спорт YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Биздин каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышыбызда биз сиздерге кыргызстандык балбаныбыз Мээрим Жуманазарованын дүйнө чемпионатынын алкагында жарым финалга чыкканы боюнча айтып беребиз. Андыктан алдыда биз менен калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Кыргыз спортчусу 22 жаштагы балбаныбыз Мээрим Жуманазарова Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын жарым финалына чыкты. Ал биринчи күрөшүндө 8-1 финалдык баскычта күчтүү делинген кореялык Минжи Ха аттуу балбанга кескелип, аны мөөнөтүнөн мурда утуп алса, андан кийин чейрек финалдык күрөштө Пан Америка чемпионатынын жеңүүчүсү Оливия Грейс Дибакко аттуу балбанга кескелди. Канадалык балбан чындыгында биздин спортчубузга чоң эле атаандаштык көрсөтүүгө аракетин жасады. Бирок Мээрим Жуманазарова өзүнүн күчтүү экендигин көрсөтүп, каршылашын жалпы 7-1 эсебинде утуп, андан ары жарым финалга чыгууга жетишти. Эми кыргызстандык спортчу Олимпиада оюндарынын коло байге ээси. Финалга чыгуу үчүн жарым финалдык күрөштө орусиялык Ханум Валиева аттуу балбанга каршы кескелет. Ханум Валиева чейрек финалда Токио Олимпиада оюндарында Мээрим Жуманазарованы утуп алган нигериялык Блесинг Оборду аттуу балбанды утуп алды. Бул албетте кыргыз балбанына каршы олуттуу атаандаш болот. Себеби Ханум Валиева өзүнүн карьерасында буга чейин 2020 жылы Европа чемпиону аталса, 2021 жылы Европа чемпионатында 2-нчи орунду камсыздаган. Былтыр 2020 жылы Мээрим Жуманазарова дүйнө кубогун утканда, ушул эле 68 кг салмак чембирдигинде Валиева 3-нчү орунду камсыздаган. Ал эми Токио Олимпиадасында орусиялык спортчу чейрек финалда Мээрим Жуманазарова коло байгө үчүн күрөшүп утуп алган монголиялык балбандан жеңилип калган. Чындыгында абдан чегеленишкен байланыш. Демек кыргыз балбанын жарым финалда оор күрөш күтүп турганы шексиз. Анткени менен өзүн жакшы жагынан көрсөтө турган болсо, Мээримде атаандашын утуп, финалга чыгуу мүмкүнчүлүгү чоң. Жарым финалдык күрөштөр Бишкек убактысы боюнча кечки 20:45 башталат. Буйруса аны сиздер uww.chekit.org сайтынан көрө алсаңыздар болот. Эгер сиздерде түз эфирде көрүү мүмкүнчүлүгү кыйын болуп жаткан болсо, анда бир аз да болсо жеңил вариант. Сиздер Инстаграмдан Нурсултан Турузбеков деп издеп, ошол баракча аркылуу көрсөңүздөр болот. Буйруса Мээрим Жуманазарованын жана Айпермедет кызынын күрөштөрүн түз эфирде Инстаграмдан көрсөтөбүз. Ал эми урматтуу достор, каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Кыргыз спортунда жакшы жаңылыктар боло берсин.